Жогорку кеңештин бирдиктүү комитетинин жыйынында депутаттар Алтынбек Сулайманов менен Канатбек Керезбековдун ортосунда пикир келишпестик жаралып, жакалашканга чейин барышты. Парламенттин кезектиз жыйыны бүткөндөн кийин Бир Бол фракциясынын лидери Сулайманов шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган. Анда форма 2-ни жокко чыгаруу, шайлоо күрөөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүү жана босого ченди 7%дан 3%га төмөндөтүү айтылган. Бирок конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин төрагасы Канат Керезбеков кворум жок экенин айтып, документтик кароону кийинкиге калтырууну айткан. Андан соң экөө кайым айтыша кеткен. Бири-бирине сес көрсөткөн эл өкүлдөрү залдан чыгып, башка бөлмөгө кирип, жулкулдаша кетишкен. Натыйжада жыйын өтпөй, маселе кийинкиге калтырылды. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Темирлан Султанбеков үй камагына чыгарылганын жактоочусу Чынара Жакыпова кабарлады. Султанбековду үй камагына чыгаруу боюнча чечимди бүгүн 14 октябрда Бишкек шаардык соту кабыл алган. Жаш саясатчы парламенттик шайлоодон кийинки массалык башаламандыкка байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында 10 октябрда кой ташта кармалып, 2 айга камакка алынган. Ал 11 октябрдан тартып ачкачылык жарыялаганын массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө билдирген болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын премьер-министри жана өкмөт мүчөлөрүн дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 14 октябрда Кыргыз Республикасынын премьер-министрин жана өкмөт мүчөлөрүн дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 84-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын премьер-министри кызматына, Новиков Артем Эдуардович Кыргыз Республикасынын 1-вице-премьер-министри кызматына, Мамытканов Максат Сүйүналиевич Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри кызматына, Исмаилова Аида Жекшенбаевна Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри кызматына, Сабиров Равшанбек Азатович Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри кызматына, Аманбаев Бактыбек Абдилашимович Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын жетекчиси министри кызматына, Казакбаев Руслан Айтбаевич Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри кызматына, Ниязбеков Улан Омоканович Кыргыз Республикасынын ички иштер министри кызматына, Жаманкулов Марат Тургунбаевич Кыргыз Республикасынын юстиция министринин кызматына, Мукашев Кыялбек Белекович Кыргыз Республикасынын каржы министри кызматына, Муканбетов Санжар Турдукожоевич Кыргыз Республикасынын экономика министри кызматына, Чодуев Эркинбек Урайымович Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министри кызматына, Бердалиев Бакыт Чырмашбаевич Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министри кызматына, Ажикеев Бообек Эргешевич Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри кызматына, Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри кызматына, Бейшеналиев Алымкадыр Сабирдинович Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри кызматына, Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри кызматына, Кочкоров Улукбек Тойчубаевич Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министри кызматына, Сагынбаев Жыргалбек Калмуратович Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасынын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматына, Исмаилов Алтынбек Жапарович Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматына дайындалды. Кыргызстанда криминал түп тамыры менен жок болот. Бул тууралуу премьер-министр Садыр Жапаров Жогорку кеңештин кезексиз жыйынында депутаттын суроосуна жооп берип жатып айтты. Жыйында депутат Дастан Бекешев Кыргызстанда криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрү менен күрөшөсүзбү деген суроо узаткан. Кыргызстанда криминал жок болот, алар менен катуу күрөшөм. Келгиле өнүккөн өлкөлөр сыяктуу криминал дегендерди жок кылып, таза мамлекетти түзөлү. Ал үчүн силер да мага жардам беришиңер керек, деди Жапаров. Жаңы бекитилген премьер-министр өлкөдө саясий куугундук болбой турганын, ага сөз беренин да кошумчалады. Саясий куугундуктан мына мен, бир туугандарым, үй бүлөм баарыбыз өттүк. Араңыздарда мендей адилетсиздикти жон териси менен сезген бирөө да жок болушу керек. Өз башыман өткөн адам катары кандай саясий куугундук болбойт деп сөз берем, деди өкмөт башчы. Эскерте кетсек, бүгүн парламент өкмөттүн курамын, структурасын жана программасын карап, бекитип, өкмөт баштылыкка Садыр Жапаровду бир добуштан колдоп беришти.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 14 октябрда учурдагы коомдук саясий кырдаалга байланыштуу элге кайрылды. Анда интернеттеги социалдык тармактарда Бишкекте жана республикадагы кырдаалды туруксуз кылуу боюнча ар кандай чакырыктар тарап жатканы айтылат. Буга байланыштуу атайын кызмат элди ар кандай кептерге ишенбөөгө жана дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырган. Өткөн суткада коронавирус жуктурган 330 учур катталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Эң көп жугузгандар Ош облусунда катталууда. Ош шаарында 36, Чүй облусунда 12, Ысык көл облусунда 18, Жалал Абад облусунда 70, Баткен облусунда 43, Бишкекте 68, Талас облусунда 9 учур катталды. Март айынан бери 50.201 адам коронавируска чалдыкты.